Мен жолдошум менен ажырашып жатам. Ортодо бир балабыз бар. Жолдошумдун акеси милицияда иштейт. Эгерде алиментке берсең төлөбөйм. Айына 500 сомдон төлөй турган кылып коем дейт. Чын эле тааныштары көп. Эмне кылсам болот? Биринчиден бул эгерде сотко берип, ошондо кандайдыр бир соттун ишине кийлигишүү кылып, милицияда иштеген агалары, тааныштары кандайдыр бир бул мыйзам жол бербейт. Соттун ишине кийлигишүүгө, адвокаттын ишине кийлигишүүгө, соттук аткаруучулардын аткаруу өндүрүшүнө кийлигишүүгө эч кимдин укугу жок. Бул мыйзам менен тыюу салынган, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал эми бул мыйзам бул баягы таанышы бар адамдыкы азыраак чыгып, таанышы көптүкү мындай бул мүмкүн эмес андай. Анткени мыйзамдын алдында бардыгы бирдей. Демек, башка адамдар канча сомдон алып жаткан болсо, алайлы мына бүгүнкү күндө мен орточо айтайын, 25 000 сомдун тегерегинде. Ар жерде ар кандай статистика чыгарат аны. Бирок ошондо дагы сиз 5 000 6 000 сом тегерегинде алышыңыз керек ошол бир балаңызга. Мен мындай салыштырмалуу орточо айтып жатам сизге. Ал эми 500 сомдон айына чыгартып коемун, анан менин тиги таанышым аркылуу ушундай бир төлөбөй коемун деген бул жөн гана сизге мындай коркутуу сөздөр болушу мүмкүн. Бирок сиз ага көңүл бурбаңыз. Сиз жолдошуңузду эмес, алардын коркутууларын эмес, сиз мыйзамга баш ийиңиз, мыйзамды угуңуз. Мен дагы бир жолу мындай баса белгилеп айтып кетейин. Эч кимдин кийлигишүүсү сиздин алимент ала албай калышыңызга, же болбосо ошол сиз айтып жаткан 500 сомдон алып калышыңызга жол берилбейт. Эгерде соттун ишине аралашууга аракет кылган адамдарга билсеңиз, көрсөңүз, анда токтоосуз кайрылыңыз. Сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Сизде эч кандай мындай айтып жатканыңыздай коркунуч болушу мүмкүн эмес.